Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Дене тарбия сабагына кош келипсиңер. Анда эмесе спорттук кийимиңерди кийип, экранга көңүл бөлүп, үй шартында көнүгүүлөрдү аткарабыз. Туура так аткарууга аракеттенебиз. Баарыбыз активдүү катышабыз. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздын темасы кыска аралыкка чуркоо. Сабагыбыздын максаты окуучулар кыска аралыкка чуркоо боюнча билишет, берилген тапшырмаларды аткаруу менен дене өлчөмдөрүн чыңдоого үйрөнүшөт. Чуркоо бул жеңил атлетика көнүгүүнүн бир түрү. Байыркы Грецияда пайда болгон. Таштагы жазууларда мындай сөздөр табылган экен: күчтүү болгон келсе чурка, сулуу болгон келсе чурка, акылдуу болгон келсе чурка деген жазууларды тапкан экен. Ошол себептен спорттун эң королу десек болот чуркоо. Чуркоо бул өлкөнүн бардык жерлеринде марафондор, олимпиадалар тез өткөрүлүп турат. Кайсыл жерде чуркоого болот? Ушул суроого жооп берип коеюн. Жаратылышта, парктарда, аллеяларда, атайын чуркоочу стадиондордо жана башка жерлерде чуркоого болот. Бирок жаш балдарга стадиондо чуркоого кызыгысыз болуп калат. Андай учурларда чуркоочу жерлерди тез өзгөртүп туруш керек. Мисалы, көл жээкте, суунун боюнда жана башка жерлерде өзгөртүп турсак кызыктуураак болот. Үй бүлөбүз менен чуркап турсак ден соолугубузга абдан пайдалуу. Чуркоонун алдында эмне үчүн бир нече көнүгүүлөрдү жасаш керек? Көнүгүү оңой жана узагыраак чуркоого жардам берет. Жаракат алып калуудан сактайт. Көнүгүү аткарып жаткан учурда кандын агымы жогорулайт, нерв булчуңдар ойгонот. Келгиле, азыр биз сыртка чыгып чуркайбыз, көнүгүүлөрдү аткарабыз үй шартында. Ушул чуркаганыңарды видеого тартып, канча убакытта келгениңерди мага жазып жибересиңер. Сабакты жыйынтыктап чуркоо жөнүндө маалымат алдык десек болот. Чуркоонун пайдасын билдик, кайсы жерде чуркоо керектигин билдик. Анда эмесе сак саламатта калгыла. Үйгө тапшырма, кайсы жерде кантип чуркаган жөнүндө айтып берүү, аткарылган көнүгүүлөрдү кайталоо, саламатта калгыла.